Астана шаарында жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги сессиясынын жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюлду. Атап айтсак, 2015-жылдын сентябрындагы уюмга мүчө мамлекеттик аскердик жана башка түзүлүштөрдү, алардын кыймылдуу мүлкүн аскердик багыттагы продукциялар ташуу жаатындагы кызматташтыгы жөнүндө макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протокол. Ошондой эле 2010-жылдагы уюмдун жамааттык коопсуздук тутумунун күчтөрүнүн жана каражаттарынын түзүмдөрүнүн статусу жөнүндөгү протокол. Мындан башка уюмдун жамааттык коопсуздук кеңешинин 41-45 жылдардагы улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгына байланыштуу билдирүүсү. Мындан тышкары уюмдун сыйлыктары менен сыйлоо жөнүндөгү жамааттык коопсуздук кеңешинин чечими жана уюмдун 2023-жылдагы бюджеттин аткарылышы жөнүндөгү отчет тууралуу чечими жана жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун 2024-жылдын бюджетиндеги өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу жамааттык коопсуздук кеңешинин чечими. Мындан башка уюмдун кезектеги сессиясын өткөрүү убактысы жана орду, уюмда төрагалык кылуу жөнүндө жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун протоколдук чечими болду.